Тоң райондук сотунда сот реформасын колдоп, элге жеткиликтүүлүгүн камсыздоо максатында укук булагы долбоору иштеп жатат. Долбоордун колдоосу менен Тоң райондук сотунун имаратына жана жарандар келүүчү иш бөлмөлөргө атайы электрондук коду бар стенд жана плакаттар илинген. Бул QR код аркылуу эң жөнөкөй суроолорго жооп берип, карапайым калк өз пикирлерин калтырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул долбоор карапайым калктын жашоо шартын жакшыртууга, натыйжалуу программаларды иштеп чыгууга, туура чечим кабыл алуусуна багытталган. Мындан тышкары ар кандай маселелер жөнүндө калк арасында маалымдуулук жогорулайт деп эсептейбиз. Анткени толтуруунун негизги максаты мамлекеттик органдагы маанилүү көйгөйлөр жана кемчиликтерди аныктап, кемчиликтерди жоюу, жыйынтыгында органдын кызмат көрсөтүүсү жогорулайт деген ишеничтебиз. Анкета толтурган учурда жаранга өзүнө дагы пайдалуу болот. Анткени суроолорго жооп берип жатып, ар бир жаран өзүнүн артыкчылыктарын, муктаждыктарын, баалуулугун түшүнүп, жашоосундагы маанилүү чечимдерди кабыл алууда жардамын тийгизет деп ойлойбуз. Бул долбоор сот системасынын жана эле жалпы судьялардын ишин жакшыртуу максатына багытталган. Стенд аркылуу жарандар атайын QR код аркылуу кирип, өзлөрүнүн ой пикирлерин, сын пикирлерин, ойлорун кеңири жазууга мүмкүнчүлүк берилген. Ошондой эле жарандарга болгон маанилүү көйгөйлөр аныкталууда. Кайтарым байланыш системасынын иштерин толугу менен Тоң райондук укук булагы долбоорунун өкүлү колго алган. Жарандар кайтарым байланыштын жардамы менен өлкөнүн сот органдарына ыңгайлуулук, жеткиликтүүлүк, арыз пикирлерин, өз ойлорун калтыра алышат. Мындагы ой пикирлери эске алынып, чечим чыгарууга көмөктөшөрүн белгилешет. Эң негизги максаты бул мамлекеттик органдагы маанилүү көйгөйлөр, кемчиликтер, муктаждыктарды аныктоо жана ошолорду кемчиликтерди жоюу. Ошонун жыйынтыгы менен органдын кызмат көрсөтүүсүн жогорулатуу болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө сотко келген жарандар анкета толтуруу менен өздөрүнүн пикирлерин калтырып жатышат жана активдүү катышууда. Долбоор USAID программасынын колдоосу менен укук булагы долбоорунун алкагында уюштурулууда. Максаты өлкөдө соттордун ишинин ачыктыгын жогорулатуу жана коррупцияны азайтуу максатын көздөйт. Долбоорду ишке ашыруу 2026 жылга чейин улантылат. Жанара Алмазбекова, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.